Москва районунда быйылкы эгинди жыйноо дыкат жүрүп жаткан чагы. Учурда 50% жыйналганы менен түшүм азыраак. Ага кошумча жакында эле эгин талаада өрт чыгып, 300 гектарды тилсиз жоо жалмап кеткен. Дегени менен тиешелүү кызматтар алдын алуу чараларын көрүшүүдө. 300 гектардын тегерегинде күйдү. Ошонун арасынан жыйналып калганда жер болгон 170 гектарда эгин күйүп кетти бизде. Ошондой бир кырсык болду да. Ал убакта деле мынакей МЧСтин балдары жетекчиси басып болуп, жакшы иштеп, аракеттерин жакшы кылышты. Бирок баягы шамал катуу үйлөнүнөн жакшы токтото албай калдык. Жайылып кетти. Анан бүгүнкү күнү болсо ошол эмне себептен өрт чыкканын ошону азыр МЧСтин эксперттери изилдеп атат. Өрттүн алдын алуу маселеси боюнча Москва району өзгөчө кырдаалдар бөлүмүнүн өздүк курамы менен жана офицердик курамы менен бүгүнкү күндө түшүндүрүү иштери жүрүп атат. Комбайндарга жана башка ошо дыйкандарга дагы иштери жүргүзүлүп атат да неметкен боюнча. Андан соң Сокулук районунда эгин жыйноо чарасына бет алдык. Ал жакта да иш өз кызыгында. Быйыл 53.025 гектарда эгин айдалган. Алардын жарымы жыйналып, калганы эгин оруу алдында турат. Учурда 132 комбайн район боюнча эгин оруп жыйноодо. Аталган райондо кургак чөптүн өрттөнүүсү көп катталып жаткандыктан, райондук өзгөчө кырдаалдар бөлүмү менен тыгыз иш алып барып, дыйкандарга түшүндүрүү иштерин байма-бай жүргүзүшүүдө. Бул болгон эки өрт кырсыктары өрт коопсуздугунун эрежелерин сактабагандыктан келип чыккан. Эми жалпы материалдык чыгым болсо 489.439 миң сомду түзгөн. Эми азыркы маалда ушул өрткө каршы куткаруу бөлүмчөсүнүн кызматкерлери тарабынан дагы, ошол жерде жергиликтүү бийликтер тарабынан дагы түшүндүрүү иштерин жүргүзүп жатышат. Мындан ары ушул өрткө каршы эрежелерин сактоо боюнча биз ойлойбуз, мына жапа-тырмак тыкыз иштер, тыкыз кызматта иштер жүрүп жатат. Азыркы кандай гана өрттөр чыкпасын, эми бул өрткө каршы кызматкерлери ыкчам ошол жерге чыгып өз иштерин аткарып жатышат. Азыр жайкы эгин чабуу мезгилинде ошо эгин чабуу талааларында өрт коопсуздугу боюнча иш-чараларды өткөрүп, ошо эгин чабып аткан комбайнерлорго жана техника менен иштеген ар кандай адамдарга профилактикалык иштерди жүргүзүп, өрт келип чыкпагандыгына байланыштуу, кесепети чыкпагандыгына байланыштуу ошол түшүндүрүү иштерин жүргүзүп жатабыз. Ал эми Аламүдүн районунда Ветка айыл чарба кооперативи бардык талаптарга шайкеш эмгектенип келишет. Учурда 3 комбайн, керектүү техникалык жабдыктар жана эгин оруу учурунда өрт коопсуздугун алдын алуу үчүн өрт өчүрүүчү унаасы да бар. На месте во время уборки дежурит. Түшүмдү чогултуп жатканда биз баардык коопсуздукту карап, анын алдын алып эмгектенебиз. Бизде өрт өчүрүүчү унаа дайым эгин талаасында болот. Күнү-түнү техникалар кайтарылат. Ар бир комбайнда 2ден айдоочу иш алып барат. Плугом, в общем, соблюдаем. Чүй облусу боюнча эгин оруп жыйноодо комбайндар жетишсиз. Ага ылайык башка облустардан техникалар текшерилбей келип жаткандыктан өрт коопсуздугу сакталбай келет. Негизи эле эгин талаасында өрттүн чыгуу себептери көп. Дегени менен тиешелүү адистер алдын алыш абзел. На сегодняшний день уборка урожая. Жыйынтердин баштаардын алдында бир аз көйгөй жаралат. Анткени комбайндар аз жана жарактуу абалда эмес. Түшүмдү чогултуп жаткан учурда эң негизги ролду комбайн ойногондуктан жумушка тоскоолдуктар жаратып келет. Алар эски абалда жана талаптарга жооп бербегендиктен өрт коопсуздугу да сакталбайт. Анын себебинен кайсыл учурда болбосун өрт чыгып кетиши толук ыктымал. Материальный ущерб составил около 2 миллионов сомов. Белгилей кетсек, өзгөчө кырдаалдар министрлигинин өрт коопсуздугун алдын алуу башкармалыгы дагы да болсо түшүндүрүү иштерин байма-бай жүргүзүшмөкчү. Нурай Кайратова, Никита Пачес, СТВ.